Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Ушул видеодо мен Садыр Жапаровго жана Садыр Жапаровду колдогон саясатчыларга, бийликтерге кайрылуу жасайын деп чечтим. Садыр Жапаров, сиз отставкага кетишиңиз керек. Анткени сиз кыргызды өнүктүрүп кете албайсыз. Кыргыздын улуулугун билбейсиз жана куткара албайсыз. Сизде башчылык, президенттик, энергия жок болгон үчүн эч кандай жаңылык же болбосо бурулуш жасай алган жоксуз. Тескерисинче эски чийке артка тартып, жаштардын өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратып жатасыз. Жаштардын арасында динге киргендер, суицид жасагандар, кырсыктагандардын саны аз эмес. Дин бул эволюция. Дин эволюциянын өсүүнүн багытына жарактуу болгон. 21-кылымга чейин аң сезим Кудайга жарактуу, жаккыдай өнүккөн эмес. 21-кылымда аламдык илим түшкөн. Аламдык илим менен аң сезимди өстүрүп, энергияга ээ болуш керек. Кыргыздын улуулугун таанытмайынча, калыптанмайынча кырсыктар, оорулар боло берет. Жан Кудайга келгендер оорусунан кутулуп ооматына ээ болот, кырсыктан кутулуп кызматка өтөт. Анткени адам бул жашоого жаралганда эки нерсе үчүн гана келет: өзөгө өстүрүү жана кызмат кылуу. Ошого жараша адам калыптануу керек. Кыргыздын орду бул улуу күчтөрдүн ролун аткаруу. Ошондуктан бийликтегилер, саясатчылар, кыргыз эли деги эле адамзаттын баары Жан Кудайдын талабысыз, мыйзамысыз, багытысыз өзүнчө өнүгүп кете албайт. Ошондуктан ар бир адам Жан Кудайдын талабын аткарууга милдеттүү. Талабы, шарты бул табигый жол. Анткени адам жаралганда эле периште болуп жаралган, жаратуучу болгон. Ошол сыпатка кайра өтүү максатында аң сезимди бийиктетүүгө, жан дүйнөнү өстүрүүгө Кудай Арсыл айга жайгашты. Жан Кудай чындыктын өзөгү, куткаруучу, жаратуучу. Жан Кудай ар бир адамды куткарып калайын дейт. Жан Кудайга келип мен оорумдан, кырсыктан кутулуп, кызматка өтүп, ооматка ээ болгом. Садыр Жапаров, сиз Жан Кудайга тактыны өткөрүп берүүңүз керек. Тактыны өткөрүп берүү бул өзүңүздү эле кайра куткаруу болуп эсептелет. Биздин кызматыбыз куткарып калуу, өстүрүү, агартуу, жашартуу, өлбөстүккө өткөрүү. Ошондой эле сизди дагы табигый жолго өсүүгө чакырам. Ар бир адам Жан Кудайды тааныш керек, Жан Кудайга биригүү керек.